Kayaktan aldan çakçanı. Sen hamdıka ketip otasың, senin baratkan jolun күмөндө болбош керек. Жоғаннан чакчасы ел чогултуп берген деген бул жалган, бул 100% жалган, ел чогултуп берген жоған чакчаны. Мына азыр кусуп баштайт дедик. Ким кусту? Ошол кусат деген Матраев да кускан жок. Чала пучук бир нерсе кылып, ашып калган үй жайын кымбат баалап туруп төгүп берип койду. Бул шунунчулук да. Өзүңдүн хан институцияңды мыйзамдаштырганды, өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн Жогорку Кеңештин шайлоосун токтоткондон мурда Жогорку Кеңеш аркылуу 5-октябрга юридикалык статус берип койбойсуңбу? Бетиң болсо. Бүгүнкү күнгө чейин түрмөдө отурган Садыр Жапаровдун өмүр баянын көрүп туруп, ушул элдин тагдыры үчүн, ушул өлкөнүн тагдыры үчүн ким баш саят? Элдин колдоосуна татыбай калсаң, ким ушуга коркпой батынып ким баш саят? Ошон үчүн бизде чыныгы саясатчылар, чыныгы лидерлер жоголуп баратат. Бул эл колдобогондон кийин өмүрүм текке кетип калбасын деп ар ким өзүнүн өмүрүн тандап коюп атат. Мына ушунун натыйжасында биздин бүгүн саясатчылар шал болуп, мындай катуу айтсам, орой айтсам кечирим сурайм, саясий шал болуп, тебелеп атса да каяш айта албай, элди минип, өкүмзардык кылып, адилетсиздикти өлтүрүп койсо дагы акыйкатын сүйлөй албай атат. Мурдагысы дагы, мен отурган парламентте ошондой болчу. Мына мен бир силерге чындыкты айтып коеюн, түз эфирге кетип атат. Садыр Жапаровтар болуп, кумтөр маселесин көтөрүп калдык. Себеби биз оппозицияда жүргөндө дагы кумтөрдү эле айтып берет элек. Келдик дагы биз айттык, кумтөрдү чечишибиз керек дедик. Садыр Жапаров комиссиянын төрагасы болуп калды. Тилекке каршы. Ошондо Жогорку Кеңештеги фракциянын лидерлери ушунчалык ушул документти колдогусу келди. Бирок ошол документ ишке ашып кетип, кумтөр ошол маалда улутташып кетсе, Садыр Жапаров улуттун лидери болуп кетет деген кызганычтан ушул документке атайлап каршы добуш беришип, кээ бири сулуу чымчыктай болуп сессияга качып келбей койду. Мына чындык, бет кабы жок айтса. Мен ошондо атамекенде болсом дагы Садырдын улуттук лидерге каршы, улуттук лидер болуп кетишине каршы болсом дагы, элден коркуп мен Садыр Жапаровдун токтомуна добуш бердим, улутташтырылсын деп. Сиз добуш бердиңиз? Добуш бердим. Мен бунун да жазасын алдым, көчөдө калдым. Демек, сиз айттыңыз жана эле. Садыр Жапаровду улут лидери болуп кетет. Кумтөрдүн тышкы саясаттан дагы Садыр Жапаров эгер бул улутташтырылып кетсе, Садыр Жапаров улут лидери болуп кетет дегенден коркуп, бийлик деп тактап айтканда ошол убакта Атамбаев коркуп, анан Садыр Жапаровдун ошол ниетин колдобой койду деп жатасыз да. Демек, сиз айтып атпайсыз, мен булардын жазасын тарттым депчи. Эми азыркы Атамбаев кайсыл жерде турат, сиз кайсыл жерде турасыз? Атамбаевдин азыркы алган жазасы болобу, же болбосо анын командасынын алган жазасы болобу, сиздин баамыңызда кандай? Туурабы же кээ бир айтат го, жок, мындай болбош керек болчу. Эми Атамбаев эмне кылды? Атамбаевдин кылган иши көп дегендер да бар. Атамбаев командасы менен жаза ала элек. дагы. Жалгыз алып атат. Булар бир короо өзү. Биз бүгүн эң чоңун алып чыгып союп жейбиз дегенде эле болуп атабыз да. Булар бир короо. Азиз Батукаевдин иши чындап Азиз Батукаевди качыргандарды камоо эмес экени билинип калды. Жөн эле ошонун шылтоосу менен Атамбаевди гана камап, бийлик өзүнүн оппонентинен кутулуу экени далилденип калды. Атамбаев Азиз Батукаевди чыгарууга 28 адам катышкан. Ошолордун